Мен Мансурбек Каназар, Периште фильминин режиссеры. Мен аты-жөнүм Нишанов Адылбек, Периште фильминин башкы оператору. Мен Жандатбү Жаманбаева. Ушул Периште тасмасында Айканын тайенесин уткардым. Мен саат 7-ден тургузуп, кечке чейин 12ге чейин иштетти. Жалпы эл көрүүчүлөр эл баалайт, эл сындайт. Келиңиздер, көрүңүздөр. Bizde özü баягы YouTube каналдар бар бала тарбиясы боюнча. Анан ошол жактан көбүрөөк чыкканга өтө көп аялдар кайрылат. Жеке турмуштарын, эркектер, аялдар айтып неме кылып, көйгөйлөрүн айтып. Тилекке каршы Кыргызстанда ар бир 3-4 үй бүлө ажырашат экен. Ажырашып көп чоң көйгөй экен. Ошону мен киномдо чагылдырганга аракет кылдым. Мындай оор турмуш жашоолор мен жеке өзүм башыман өткөн. Анан мен кыздарым бар, 3 кызым бар, 3 кыз, 2 уулум бар. Ошо кыздарымдын мага болгон мамилесин, мага болгон мээримин көрүп туруп, анан ушундай бир киного идея келди. Эгер мен үйлөнүп кыздуу болбосом, балким бул идея келмек эмес. Эң биринчиси аталар жоопкерчиликти сезсек, энелер мээримди туура пайдалансак, жана энелер өзүнүн милдетин гана аткарып, андан аркы жака өтпөсө. Бул сүйүү деген сүйүү эмес, бетиңден сүйүү деген сүзөтү деңизден дейт балкыл. Бул деле сүйүү. Сүйүү болбосо мынча иш болбойт. Бүт баары сүйүүдөн улам болот. Жақын тема болды. Анткени мен өзүмдүн неберелерим чоңоюп, чөбөрө багып жүргөн кишимин да. Колумдан бала түшө элек, Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүсүн. Ошонун эле сыңарында бул жерде дагы жээнимди багып жүргөн болуп атам да, жээнимди чоңойтуп, жээним орук жан экен, ошого күйүп жанып, ошонун жанында жүрөт экенмин. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Алтындар, бирөөгө кор бала, бирөөгө зар бала дейт. Бул негизи балага болгон мамилени аябай аяр жасаш керек. Бирөө балага жетпей жүрөт. Бирөө баланы жана типтеги урналарга таштап кетип атат, туалеттерге таштап кетип атат. Эми заманга жараша болсо керек, алтындарым. Азыркы жаштарды мен көп нерсесине түшүнө бербейм да. Турмушка чыгып чыкпай эле эмнегедир башка иштер менен алек болуп кетет дагы. Анан эле аборт, анан же болсо жанагынтип төрөп таштап кетмей, ушул бул Алланын алдында да чоң күнөө болот. Бул киши өлтүргөнгө барабар да чынындачы. Киши өлтүрүү менен тең. Мен бул нерсени абдан ушунчалык катуу жаза катары көрөм да Алланын алдында. Ким билет эми, бирөө коркпойт, бирөө коркот болуш керек. Мен коркот элем да мисалы. Көрөрмандар, биздин мындайча айтканда калысыбыз да сиздер. Судьябыз мындайча айтканда, сиздер кандай кабыл аласыздар, сиздер кандай мамиле кыласыздар бул тасмага, бул бизге чоң мындайча айтканда маани берет. Периште тапай болот. Бүгүн премьера болгон турат буюрса, абдан кубанычтабыз. Периште фильми режиссеру Мансур Канназар. Бул аталык мээримдүү төгү болду. Жана ошондой эле ошо каршы көп нюанстар бар. Балага болгон мамилелер, жана ошондой эле ушул коомдо болуп жаткан терс жана оң көрүнүштөрдү бул кино камтып, ошол эле маалда ушул каарманды ачып берүүгө аракеттендик. Бул фильмде мен өзүм ушул атасын ойногом. Ал эми фильмден эң негизгиси жалпы эл көрүүчүлөр
ел баалайт, ел сындайт. Келиңиздер, көрүңүздөр. Ушул чыккан жылдыз периште. Жерде адамдар өлгөндө периштелер ошентип учуп түшүп жандарын алып кетет экен. Жалпысынан бул албетте бул социальный драма. Бул негизинен общий бардык жалпысынан алганда. Бул биздин коомчулукка абдан керектүү тасма. Бул жерде тарбиялык жана ошондой эле коомду жакшыртууга, ушул коомубуздун өнүгүүсүнө болгон салым деп мен ушул фильмди эсептейм. Фатиманы биз сүйөнгө башталган күнү таптык актриса катары. Ана сен тандайсың, сүйөнгө башталып кичине окуялар болуп кетти дагы, эми тандырыбыз бар экен. Бул киного тартылган сага жактыбы? Эң башынан ушу кино өлө жакты. Бул кино мен биринчи тартылган кином болду. Актриса болгон жакшы экенби? Ооба, мага өлө жакты. Буюрса дагы башка кинолорго тартылганга, чоң буюрса келечекте актриса болгонго бир каалоолоруң күчөдүбү? Мен кичинекей кезимде мындай өлө үнүм ачуу болчу, анан алып баруучу болом. Анан мага эң баарынан кино тартылган жакты. Мен ойлогон эмесмин актриса болом деп. Андан кийин Шерстүзгө барып калдым. Аяктан барганда, бир эле күн барганда мен уже актриса болгум келип калды. Баягы кинодо сага эмне болду? Ыйлап аткарыптырсың, жыргап аткарыптырсың, ыйлаган кыйын болгон жокпу? Ыйлаган мага оңой болду. Мен бирок мындай камсанып аткамда ыйлай албаймбы же ыйлай аламбы деп. Анан биринчи ыйлаган жеримде мен өлө сарсанып аткам. Андан кийин бир маалда ыйлап калдым. Өзүм да шок болуп калдым. Куттуктайбыз. Буюрса проектиңер аябай ийгиликтүү болсун, келечегиң кең болсун. Чоң рахмат. Кандайсыздар? Кино кандай болду? Жактыбы? Кино мынчалык күткөн эмесмин, вообще сонун болду. Мындай аябай ыйлатты, чындап. Сизге эмне семеңиз күч болду? Кино өтө таасирдүү, анан өтө мындай сабак берүүчү эмес, тарбиялуу жагы аябай жакшы болуптур. Аябай ошол кинону уюштургандар, мен Мансур жакын досум болот. Мансурга чоң рахмат, ушул командасына да чоң рахмат, ушундай сонун кино тартып, иштерине дагы дальнейшем иштерине ийгилик каалайбыз. Сиз кандай сабак алдыңыз бул кинону көргөндөн? Бул кинону көргөндөн кийин эне өзүмдө деле кызым бар, мындай таштап кетпеш керек, ошону коргош керек. Негизи эле мындай ажырашам деп бир болбогон бир кичинекей себептер бар го. Бирок бул кыз үй бүлө, бул андан артык турат да, ошого өтө чоң сабак алдым. Эмесоне качелия кылып салышты, бир ыйлап, бир күлүп. Чындыгында кичинекей кыз аябай терең жеткир аткарыптыр. Айка ыйлап отурдук. Көрүүчүлөргө бир чакырык кылып өтсөңүз болот. Бул киного эмне себептен келиш керек? Бул кино биздин учурдагы Кыргызстандын учурдагы көйгөйдүү маселелерин козгоптур. Чындыгында бул кинону ар бир өзүмдүн досторума дагы сунуштадым, уже эле белгилеп, ар бир кыргызстандык көрсүн, айрыкча биздин эр азаматтарыбыз көрсүн суранабыз. Кино башында чын баягы кириш оор болду, бирок кино ортосуна келип калган кезде баягы кыздарын таштап келген аталар жөндөй, баягы эненин кызына болгон, небересине болгон сүйүүсү, ошондой эле атанын кызына болгон махабаты, анан чындап аягында чын ыйлатты Фатима кызыбыз, Айка кызыбыз. Эч кандай бир дагы кыз эч атасынан ажырабасын, бир дагы кыз атасыз жетим калбасын, элиз рахмат. Таасирлерибиз өтө сонун болду. Башталгандан баштап жылмайган жеринен жылмайып аттык, бирок көбүнчө эле сабак ала турган болуптур. Ар бир жана кичине кыз ата дегенде жүрөк мындай болуп кетип, көзүбүздөн жаш агып атты. Бул жерде үй бүлөлүк баалуулукту азыр мисалга коомубузда ажырашып аябай күчөп атпайбы? Ошол нерсени жойо турган өтө чоң баалуулук берилиптир.
Фатима менин окуучум. Кичинекей кыз. 3-класста окуйт. Бул өзү ушунчалык чыйраак, тың, тарс, ушу акылдуу аябай жакшы кыз да. Анан ролду да ошондой жакшы ойноп берди. Ошон үчүн бул кинону көрүп, бул жашоодо дагы эң тарбиялуу болуп, ата-энеге аябай таасирлери тийсин деген ойду айткым келет да. Бул ошол үй бүлөлүк тасма деп толук айта алам. Бул ар кандай ушул үй бүлө менен көрүп, ошол ар кандай минустар бар, кайсы жеринде эмне кылыш керек, кайсы жеринде эмне кылбаш керек. Анда ушул албетте кинодогудай болбосун деген ойдобуз. Ушундай атасыз өспөсүн деген ушундай максатта тарттык. Атасыз өскөн кыз кандай болот? Ушу кинодо көрдүңүздөр. Ошо көрүүчүлөргө деле айтарым, келип көрүп, бизге таасир алып кетиңиздер деген. Урматтуу достор, бекендештер, барыңыздарды Периште деген фильмибизге чакырабыз. Келиңиздер, көрүңүздөр. Үй бүлөлүк фильм. Күйөөңүздү, аялыңызды, балаңызды, апаңызды алып келип көрсөңүз болот. Жана ой пикириңизди калтырып коюңуздар. Чоң рахмат.